Ал эми ай жаңырганда, ай толгондо адамдын ден соолугуна кандай таасир болот? Абдан терс таасир болот. Сиз билесиз, деңизде айга байланыштуу эртең менен анан кечинде 12 саатта суу кайта жээкке келип, кайта кетип турат. Бул айдын таасири. Гравитация. Айдын гравитациясынын күчү байкасаңыз болот. Миллиард тонна сууну бияка 150 метр, кайта 150 метр бияка кетип атат да. Ар бир адам 80% суудан турат. Демек, айдын тартышылышы, анын өзгөрүлүп атканы адам баласына чоң таасир берет. Ден соолугу чың адамдар муну байкабайт. Ден соолугунда көйгөйлөр бар адамдар аргасыздан муну сезип турат. Ошон үчүн мына ай жаңырганда жаман сезип турам дегендердин себеби тияка. Биздин бабаларыбыз эмнени билген? Биздин бабаларыбыз асман жылдыздын сырын көбүн ачкан. Ошону тиричиликке пайдаланган. Ошону менен бөөдө кырсыкка азыраак учураган. Ошону менен көбүрөөк аман сакталып калган. Ошону менен бир топ ийгиликтерди жараткан биздин бабаларыбыз. Алдын ала күз кандай болот, кыш кандай болот деген суроолорго бабаларыбыз так таамай жооп бере алган. Бул дүйнө цивилизациясына биздин бабаларыбыздын деги кыргыз элинин кошкон өтө салмактуу салым депсек, бышык айтсак болот да.